Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Теле көрүүчүлөргө каршы бүгүн Насирдин Ахунов жетектеген команда келген. Бул команда бүгүн жогорку лигага чыгуу үчүн аракет кылмакчы. Анда эмесе мен команданы Ордого чакырууну баштаймын. Бүгүнкү 4-чү турга Арген Шерматов кеси боюнча мугалим тарых адиси боюнча иштейт. Баймат Калмаматов жеке ишкер команда мүчөсү. Кийинки катышуучубуз Жанузак Садир уулу команда мүчөсү. Полиграф кесибин аркалайт учурда жеке ишкер. Бейшеналы Иманалиев англис тили сабагы боюнча мугалим команда мүчөсү. Арзымбек Калыков тарых сабагынын мугалими. Жана команданын капитаны Насирдин Ахунов. Энергетик жана ушул команданы жетектейт бүгүн. Насирдин мырза, кош келипсиздер дагы бир жолу. Жылдык финалдык оюндан кийинки жолугушуубуз. Манаңыздар жакшы, команда оюнга даярбы? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Ордо, урматтуу алып баруучу. Биздин командабыздын маанайы даярдыгы буюрса жакшы. Эми алдыңкы убактарда көрөбүз кандай жыйынтыкка жетишебиз. Бирок бардык команда мүчөлөрүнө ийгилик каалайм. Командага бир кол чаап коелу анда. Негизи буга чейинки командалар жогорку лигага чыга албай калышты тилекке каршы. Бүгүн Насирдин кандай оюн көрсөтөт командасы менен, анда биз алда көрөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин даректер жазып алыңыздар. Уюлдук телефондорду алып, Билерман астыңкы сызыкча Ордо биздин Инстаграмда баракчабыз катталып жана суроо жөнөтүңүздөр. Билерман Ордо Фейсбукта биздин расмий баракчабыз бар. Билерман чекет ТВ күчүкчө mail чекет биздин электрондук дарек. Ютубта Билерман Ордо оюндарыбызды көрсөңүздөр болот. Билерман Ордо деп издеңиздер. Подписаться баскычын басыңыздар сөзсүз. Ленин көчөсү, Ош шаары, Билерман Ордо интеллектуал оюнда почтадан кат аркылуу суроо жөнөтүңүздөр. Учурдан пайдаланып бардык телекөрүүчүлөргө суроо жөнөткөн көрөрмандарга чоң рахмат жана биздин башкы өнөктөштөрдү айта кетели. Бар болго чоң рахмат. Адал таттуу дайыма жаңы гана продукциялар менен Билерман Ордо оюнчулардын кубанып келет жана ошондой эле актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору сиздерге ийгилик каалайт. Ош шаарында полиграфиянын бардык түрлөрү боюнча буйрутмаларды кабыл алат. Анда оюн башталды. Эсеп 0-0, биринчи раунд. Биринчи раунд. Ибрахим Исмаилов, Анжан облусу, Өзбекстандан сиздерге суроо жөнөткөн. Сиздердин назарыңыздарга телекөрүүчү мурдагы убактардагы бардык жазуучулар, адамдар колдонгон кадимки ошол кездеги канаттуу жаныбарлардын эмне дейбиз? Өзбектер пат дейт. Мына кыргызча котормосу чыкпай калды Насирдин. Жок, бар экен, бир тал канат дейлет бул. Бир тал канат? Ооба, эң оңой жолу ушул. Жок, канаттын бир талы дейли. Жазып аткан барактар, китептер бардыгы илгери ушундай калем менен жазылган. Илгери демек өтө илгери дагы, кече жакынкы 20-кылымдын башына чейин деле келген болчу. Маселе ошол жазма доорунда эмес. Маселе, урматтуу билермандар, 1950-1960 жылдарга чейин мына ушул канаттын талын үй тиричилигинде кандайдыр бир буюм иретинде да колдонгон. Үй тиричилигинде биздин чоң ата, чоң энелерибиз дейлик, мындай. Айтор ошол доордогу адамдар. Эми сиздерге суроо.
бул канаттуунун мындай талдарын үйдө эмне максатта колдонушу мүмкүн? Кетти минут. Кар салынат. Эң жумшактары карлар салынат. Жок, ошондой эмеспи? Ийне катары тото туруп, бул жакшы вариант. Ийне катары мына жипти өткөрүп алып, дагы кимде кандай вариант? Подушкага да. Шамаллар турган. Вербе? Бизге эчтеке эмес байкасына. Кандай? Биз токуганга Бул Биз токуганга боёк бергенби? үй тиричиликке деп атат да, бир ашканда кандай бир буюм болуп эмес мисалы. Бир нерсени бир тазалагангабы. Хорошо. Подушкага, ийнеге, жеткичке. Дагы? Ийне ошол маалда чыккан эмеспи, ал Ийне баягысы болот да, башка Жаңалардын аркасына коюлат го ошол. Кайсы? Жаңанын аркасына коюлат. Мели 60-жылдарга чейин атат. Жылдар эмес, 50-жылдары. Ийне кандай вариант? Ийнен ордун. Кайсы? комнатаны жарыктандырып, ушуну эме майлап туруп, балким шам катары колдонгондур. Жок, это Тезде күйүп калат. Жок, акмайга малып туруп. Мисалы, тезде бүтүп калат. Акмай кечип кетти, бирок ал жагда бар чын эле. шам катары бар да, пахта бар да. Кайсы токтолой, шамга Насирдин мырза, караңыздар, 1950-60 жылдарга чейин деп атат. Демек, андан кийин мунун башка түрү чыкты деген сөз. Бүгүнкү күндө Насирдин башка түрү колдонулат үйдө ушунун. Бар башка түрү. Сиздин үйүңүздө да бар. Бешиналдын үйүндө да бар. Менин үйүмдө да бар. Бардын ар үйүңөрдө бар. Ким жооп берет? Насырдын акын жооп берип көрсүн. Мындай кылайлы, бул бизде көп вариант чыкты, бирөөсүнө токтолушубуз керек. Бул балким жарыктандыруу боюнча болушу мүмкүн. Кантип колдонгон? Балким керосинге малып. Керосинге малып, муну жарыктандыруу иретинде колдонгон. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. 50-60 жылдардан кийин мунун башкача түрү чыкты. Тагыраак эми заманбап түрдебиз. Мен айтар элем өтө деле заманбап эмес. Бүгүнкү күндө мунун чыныгы заманбап түрлөрү чыкты. Бул урматтуу билермандар, кадимки нан чекич катары пайдаланышкан. Муну урматтуу билермандар. Нан чекич катары. Бүгүнкү күндө нан чекичтин башка түрлөрү чыгып кетти. Шуну менен биздин энелерибиз кадимки нандын үстүн чеккен мынтип. Чегип, кооздук үчүн да. Анан кийин ошентип эме кылышкан. Эсеп азырынча 1-0 урматтуу билермандар. Экинчи раунд. Мирлан Абдыразаков. Акс районунан, кесип боюнча архитектор, учурда Бишкек шаарында иштейт. Алгач мониторго сүрөтүн көрсөтөйүн. Биз бул стакандын чындыгында оригиналын мындай көп жерлерде жок болуп калыптыр азыр. Бирок бизде башкача бир жасалышы бар. Балким ошол стаканды өзүн көрө беребиз десеңер, ушуга окшош стакан бар. Берейинби? Насирдин мырза. Болор. Так ушундай кырлуу эмес бирок. Назарыңыздарды мониторго бурганыңар жакшыраак менчи. Ефим Смолин аттуу айнек үйлөөчү киши мына ушул стаканды жаңы дизайнды иштеп чыккан. Жаңы дизайны мониторду көрүп турган көрүнүшү көп кырдуу иштеп чыгып Петр биринчиге тартуулаган. Петр биринчи стаканды кармап көрүп, жакшы экен деп эң негизги артыкчылыгын баса белгилеп бир нерсени айткан экен. Урматтуу билермандар, суроо: Петр биринчи бул стакандын кайсы артыкчылыгын айткан? Бул толкундарында эмеспи мындай узун-узун. Минута кетти. Толкунчан болсо түшүп кетпейт. Бокалдынчы негизи о кырлары Советтер Союзу учурундагы общий СССРдин ичиндеги Петр биринчи алмашып кетип атты бул жерде. Петр бир маалда чыккан. Муну карасаңыз, мына эгер жылаңач болсо мындай эме толкундар болсо колон түшүп кетиши. Кармап туруу бар. Аларда
колкаптагы болгон корольдордочу. Просто мындай эме болгон үчүн прошлыйраак болоптур балким. Князьдыктардын санына билдирген эмес балким. Князьдыктар бул жерде кырдаң ар түрдүү бар да. Ысыгы именно Жок, бул жерде Уже прошлый раз Артур Силой да атат. Силой да атат. жарылбайт да, албаш үчүн болсо. Мында сыйга. Насирдин Акунов Бул стаканда бир аз окшоштук байкап атам, бирок негизи түшүндүргөнгө жарайт экен. бирок маселе монитордогу стакан жөнүндө суроо. Адаштыра албаңыз. Ооба. Ал стакандардын артыкчылыгы бул баягы жан башында мындайча айтканда толкундар, сызыктардын бар болушу. Кырлардын бар болушу. Көп курдуу, Ооба, көп курдуу. Ал өз деле өз мезгилинде ал мындай эгер кыры жок стаканды кармап туруп бир аз опуртуп балким мындай сыйланып түшүп кетиши мүмкүн. Берки менен кармап туруш, балким ысыкка чыдап турушу да мындай жакшы болушу мүмкүн мындай. Көп себеп болушу мүмкүн. Мисалы, негизги эле мен басым жасай турган себеп бул баягы кармап турганга ыңгайлуу. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Петр I биз баарыбыз билебиз, Европага терезе ачкан падыша катары белгилүү. Кеме менен да көп саякаттаган башчы. Суудагы толкундоолордун негизинде айнектен жасалган идиштер столдон же болбосо ордунан кулап тоголонуп сынып кетиши мүмкүн. Жаңы стакандын формасы көп кырдуу болгондуктан ордунан куласа дагы тоголонуп кетпейт. Насирдин мырза, жерге түшсө дагы стакандын мындай формасы бышык болуп, туруштук берип, анча сына бербейт. Петр I мына ошондуктан ушул артыкчылыгын айткан. Бул демек кемеде жүргөндө стол толкунга карап кыймылдап атканда кулап кетсе дагы ордунда бир 3-4 томолонуп барып туруп калат. Ошол артыкчылыгын баса белгилеген жана столдон кулап кетсе сынбайт деген. Теле көрүүчү Мирлан Абдыразаков теле-көрүүчүлөр тарапка дагы бир упай ачып атат. Чамдаңыздар, Насирдин мырза, чамдаңыздар. Ордодон жардам алуу мүмкүнчүлүктөр азырынча бар. Oyun салуу мүмкүнчүлүгү дагы бар. Оюнду улантабыз. 3-чү раунд. Бул стакан тууралуу ордодо кимде туура пикир бар эле? Калыстык үчүн кол көтөрүп коюңуздарчы. Бир эле адамда болгон экен, Канат Абдукеримов Ош шаарына силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Айга чыккан космонавт, астронавт ким эле, Насирдин? Нил Армстронг. Ювал Ной Харари аттуу жазуучунун Sapiens же адамзаттын кыскача тарыхы деген китебинде мындай бир цитата бар экен. 1969 жылы 20-июлда бардыгыбыз билгендей Нил Армстронг жана Баз Олдрин айга конгон. Бирок айга учууга бир нече ай мурун Аполлон 11 космос кемесинин экипажы чөлдө маршрут өткөрүшөт. Айга учканга чейин. Бир күн аларга ошол аймакта жашаган индеецтердин бир аксакалы келип, космонавттарга бир аманат сөз бар экенин айтат. Ал мындай дейт: менин уруумдагы адамдар айда дагы ыйык рухтар жашайт деп ишенет. Сиздер ошол жакка барганда менин сөзүмдү жеткирип кое аласыздарбы дейт. Анан ал индей аксакалы өзүнүн тилинде бир нече сөздөрдү сүйлөп, тигилерди кайра кайталатып жаттатып коет. Арызбек мырза. Түшүнбөйт, бирок жаттап алат алар. Космонавттар сурайт: "Ай, бул эмнени түшүндүрөт?" десе, "Муну мен силерге айта албайм. Муну айдагы ыйык рухтар жана менин уруум гана түшүнөт" деп кетип калат аксакал. Базага кайтып келишип, Нил Армстронгдор ошол жерден индей тилин түшүнгөн бирөөнү таап алып, баягы сөзүн чечмелеп беришин суранышат. Ушинтип айтты бир аксакал деп. Котормосун уккан космонавттар аябай күлүшөт. Эми сиздерге суроо. Индеецтердин уруу башчысы кандай сөздү айтышы мүмкүн эле?
Армстронгторго кетти минута. Күлкүлүү болуп атат да. Бир вариант. Күлкүлүү да. Бизде баары жакшы. Даярдык менен келдик деген сыяктуу эмес. Итагалар сөзлөрдөн Индейстер. Айдагы рухтарга деп атат. Аларга бир кандайдыр послание болуп атат да. Бул кандайдыр бир деген эмеспи? кабар. Бизди качан алып кетесиңер дейм. Өзүлөрүн айдык деп сезгенбиз дейсиңерби? Ошо үчүн Мен жанар ала кала деген маш. Айдагы качан келет деген болушу мүмкүн. Жок, инсандар жаман. Биз айдын балдарыбыз деген ошол сыяктуу бир нерсе эмеспи? Мисалы бизде эле эл арасында күндүн балдары деген сыяктуу Гүлүшкөн деп атат да, бирок күчтүү болду. Айдагы кызды качан кайтарасыңар деген вариант жакшыраак болушу атат да. Да. башка Алардын кандайдыр бир салттары бар, дагы рухтар деп атат да. Бул рухтарга кандай сыйынышкан, кандай рухтарга сыйынышкан алар? мына эме эмеспи? Индейлер адамды деле эме болот го, мисалы бирөө бир кудайына багыштап эме болуп өлтүрүп ошол сыяктуу бул Рухтарга эмелеш мүмкүн. Муну силерге жертва дейт го, эмне дейт эле? Болушу мүмкүн. Силерге обед, силерге обед жөнөтүп бердик да, мисалы мына түшкү тамак. Курман. Айдагы кыздыбы же курмандыкпы? Курмандык жакшыраак болот. Курмандык болушу мүмкүн. Шашпай. Насирдин мырза, Арзымбек Халыков жооп берет. Тоо кел. ордодон жардам албайсыздар. Жок. Арзымбек Калыков. Урматтуу алыптарчу, биздин вариант айдагы адам эме рухтарга индейс. Силерге курбандык деп ошол эки инсан айтышы мүмкүн. Силерге курбандык жөнөттүк деген айтышы мүмкүн. Жей бергиле деппи? Ооба. Жооп кабыл алынат. Кызыктуу суроо болгон үчүн ордодон пикир угуу дагы мен үчүн кызыктуу. Семетей. Урматтуу алып баруучу, бизде да бир вариант чыгып атат. Айдагы кызды биз кудалайлы дедик эле, ошону бизге турмушка бересиңерби деген болушу да мүмкүн да. Ошого куда түшөлү дедик эле дегендей. Сиз тойго өтүп кеттиңер го. Урматтуу алып баруучу, ал ушул келген адамдарды кайра артына өз мамлекетине жибергиле деп айткан себеби аманат катары ар бир өлкөгө кол сала бербесин деген идеологияны жайылтышы мүмкүн. Мен туура жоопту айтам. Караңыздар, урматтуу билермандар. Индейстер кимдер? Насирдин. Американын жергиликтүү калкы. Жергиликтүү калкы. Аларды кимдер басып алды? Америкалыктар. Америка. Нил Армстронгдун чоң аталары дейлик. Аксакал эмне деши мүмкүн? Айга кетип бара жаткан Нил Армстронгко өзүнүн тилинде. Аксакал минтип айтты. Тиги котормочу которгондон булар чалкасынан кеткен да. Котормосун айтайын сиздерге. Булардын бир да сөзүнө ишенбегиле. Бу барган адамдар. Анткени булар силердин жериңерди ээлеп алганы келишти. Этият болгула булардан деген. Анткени булар биздин жерди ээлеп алды деген. Мына ушундай аманат сөзүн айткан болчу, урматтуу билермандар. Индейцтер 3-0 эсеп, 3-0 азырынча Канат Абдукерим Ош шаарынын тургуну телекөзчү тарапка дагы бир упай алып келди. Эсеп 3-0. 4-нчи раунд. Же телекөрүүчүлөр күчөйүп кетти. Же Насир Нахумов командасы эми билегин түрөт. Актив дизайндан суроо. Урматтуу билермандар. Баарыбыз жакшы билебиз, ал футболчуну Криштиану Роналду. Анын денесинде башка футболчуларга окшоп татуировка жок. Ал денесин мындай байкасаңыздар, бардык футболисттер бүгүнкү күндө мода болуп кетти. Мен өзүм аябай каршымын буга. Роналдуда андай татуировка жок. Себеби Роналду кандайдыр бир нерсеге мындай себептүү экен да, ошон үчүн татуировка чийдирбейт экен. Вакыт кетти. Ким жооп берет? Жанузак Садыр уулу. Жанузак Садыр уулу. Урматтуу алып биз билебиз, Криштиану Роналду кан донорлук кылат, же болбосо башка бирлерге кан берет, мындай берип турат да ар дайым. Ошол себептүү татуировка чийдирген эмес ал. Татуировкасы бар адам кан берсе болбойбу?
Нурда булчу зыян. Жооп туура. 3-1 эсеп. 3-1, 1 минутта команданын үнөмүндө калды. Бүгүн Насир Акунов жогорку лигага чыгып алуу үчүн ойноп жатат. 5-раунд. 5-раунд. Татуировка бул Кудай берген денени бузуу болуп эсептелет. Экинчиден медициналык жактан өтө зыян, кан бузулат, инфекция кирет, дагы бир топ. Жахангир Кайнаров, Өзбекстан, Сырдария силерге каршы суроо берет. Жахангир Кайнаров. Криштиану Роналдудан дагы бир топ жылдар артка барабыз дагы. Титаникке токтойбуз. Титаник кемеси чөккөндөн кийин негизинен аман калгандар аялдар жана жаш балдар болгон. Ал эми Лузитания кемеси чөккөндөн кийин андан аман калгандар көбүнчө бакубат жигиттер болгон. Эксперттер бул маселелерди иликтеп көрүп, Титаниктеги бул параметр 180ди, ал эми Лузитаниядагы параметр болгону 18ди түздү деп эсептешти. Эми сиздерге суроо. 180 жана 18 деген параметрлерди эксперттер эмнеге байланыштырган? Титаник 180, Лузитания 18. Кетти минут. 180 мисалы Титаниктен чөккөндө басымбы жана жилеттеги басымы градус эмеспи? Градус эмес. Градусун 180 болушу мүмкүн эмес. 180 эмеспи? Мисалы 180 болгон. Булар мында болсо 180 градуска Титаниктен баргандарды куткаргандар кайра артка кайтышкан 180 градускачы. А булар балким мындай жака барганда ошол дагы бир немеге дагы бир кырсыкка учурап, бул тездиги мисалы 180 болду да 180 тездикте кетип атып музга уруп өлдү. А беркилердин тездиги 18 болгон үчүн анча адам өлгөн. Жетишпей калган да, өтө тез чөккөн, ошондуктан тездикте калган. 180 градус менен тездикмен кеткен үчүн мисалы машинада барбы, спидометрде 180. Ошо тездикмен тез сынганда тез бонусубуз да бар. Ошол эмеспи? Токто, бонусубуз бар. Ушул вариантта мен бонус алабын. 80 баякы. Тота 180 градус эмес. Насирдин. Анык болсо айтылды. Бул Кандай чечим келдиңер? 1, 2. 5 алыман алып жооп берет. Бонус үнөм албайсыңар. Жок. 5 алыман Алиев. Урматтуу олпарчу, бул жерде эки кеменде бул жерде эки сан салыштырылып жатат. Бул сандар негизинен биз ойлоп атабыз, ошол кемелердин жүргөн ылдамдыгы, мисалы саатына мынча километр деген сыяктуу. Мисалы Титаник 180 км тездикте жүргөн, ал эми ошол экинчи кеме бул 18 км саатына. Анткени Титаник ошончо тез жүрүп барып, тез музга урулуп, тез чөккөн, ал эми 18 км тездик менен кетип, экинчиде андай көп курмандык болгон эмес. Курмандыктардын саны эмес, балким кимдер аман калгандыгы тууралуу айтылды. Аялдар, биринде жаш жигиттер дедим. 5 алын жообун мен кабыл алдым. Титаник 180 миль дейлик эми. Тездикте бараткан. Ал эми Лузитания 18 миль тездикте. Бирок кинодо билгенибиздей ал 22 миль деп айтылат. Титаник 22 миль, биздин эсепте 40 саатына 40 дегендей бара бар. 40-38-40 тегереги. Бул дагы кеме үчүн өтө чоң ылдамдык. Туура жооп. Эмне үчүн Титаникте негизинен аялдар жана жаш балдар, ал эми Лузитанияда бакубат жигиттер аман калды? Титаниктин чөгүү убактысы. Урматтуу билермандар, 180 минутаны түзгөн, тагыраагы 3 саат.
3 saat аралыгында мүмкүн болушунча аялдар жана жаш балдарды кайыкка салганга жетишкен. Эркектер джентльмендик кылган ал жерде, көбү өлүп кеткен. Ал эми Лузитанияда кеме чөккөн аралык 18 гана минутаны түзгөндүктөн мүмкүн болушунча жаш кубаттуу эркектер гана сууга секирип аман калган. Ушул параметрлерди салыштырып 180 жана 18 деп бөлүшөт экен эксперттер, урматтуу билермандар. Балким үнөмдө минут алганыңарда жакшыраак болмок. Насердин мырза. Чечкиндүүрөөк болуңуз, капитан. Чечкиндүүрөөк болуңуз. 4-1 азырынча. 4-1. Алтынчы раунд. Семетте мырза, чөгүү убактысы тууралуу мындай. Сизде ушундай туура вариант бар беле? Жок, Калича Сасиевада бар беле, жок беле? Азамат Бегматов Ош шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Истанбулда жүрүп, менин көңүлүмдү мына бул курулуштар өзүнө бурду дейт. Могу там башысында, шипырында, урматтуу билермандар, эмнегедир шишелер желимдебизби, мындай жаап койгондо караңыздар. Сиздерге суроо. Бул имараттар, курулуштар кандай максатта пайдаланылган? Минута кетти. Банкасы эмес. Жарак. Имарат. Мечиттин куполу окшойт. Бир күмөз эмеспи? Жок, караңыз, биринчи эмне коюлган? Болушу мүмкүн. Астрономия эмеспи? Маяк болушу мүмкүн же? Маяк. Прозрачный нерсени эмнеге коет? Же бул ишкер кирсе, же ишкер сыртка чыгыш керек. Истанбул болсо маяк болушу мүмкүн ооба. Маяк. Маяк болуш үчүн бийигине экөө жакын туруп атат. Болушу астрономиялык режимде борбор окшойт ошондой эле. Биринчи жарык. Бирок ал имараттын нерсе отанычы ыдыга. Неге именно прозрачный? Баягы үндү кайра жаңыртыш үчүн. Прозрачный отандагы прозрачный. Үндү кайра жаңыртыш Мына үчүн. эмесинен жаңырбайт ал. Мына шише болгон. Мына шише сыяктуу болсо Жок, мына бири-бирине карама-каршы коюп атат да, мындачы. Белки ысык алат, бизде түшүп кетпегенде. жарык өткүзүш үчүн да эмарак, ошондо бул Лампочка биз лупага карама-каршы коюп атат да. медициналык бөлүм эмес. Электр билет ичинен жарык болот, бул сыртка да чыгат. Туурабы? Анан кийин маяк болушудан кийин Медициналык лаборатория эмес. куштар конуш үчүн эмес экен. Өзү алган медициналык лаборатория. Насердин мырза, Урматтуу алып баруучу, мүмкүн болсо суроону кайталай берсеңиз, биз бонустан 1 минут алабыз. Бонус дагы минут. үнөм бонус айырмасы жок. Бонуспу? Ооба, бонус айырмасы бар. Урматтуу билермандар, Истанбулда жүрүп, мен курулуштарды көрүп жүрүп, мына ушул нерсени мында бир кызыгып калдым дейт. Менин көңүлүм өзүнө бурду дейт. Бул курулуштар караңыздар, там башысында атайын бир тешикчелер, жылчыклар болуп, анын үстүн ушундай бир идиштер менен жаап койгонун көрүп туруп атабыз да, көрүп атабыз. Эми сиздерге суроо. Бул курулуштар эмне болгон өзү, эмне максатта минтип койгон деген суроо. Кетти бонус. Булангандан кийин суу тамчылап суу акпайбы ошо? Одан айтканда баягы акустика бар го. Медресе акустика эхо үчүн. Жок, акустика. Жок, ошол жерден аба кирип турбайбы кичине бир аз? Аба кирип туруп. Форточкабы? Форточка. Эмне үчүн айнек? Айнек эмне үчүн? Жарык киргизиш үчүн. Борбор эмес, медициналык борбор жол болсо. Суу пайда кылат да баягы. Жарык деген өтө эле оңой болуп калат, а? Сырттан караганга борбор эмес, медициналык илимий изилдөө борбору. Ошол тазалык изилдеген эмелер? Астрономия болсом Бирок бийик эмес, ошо бийик болуш керек экен. Таза суу алгандай окшойт. Банканы койчу. Таза суу кандай дейсиң? Банканы койсо таза суу чыгат, тамчы тамчы эң таза суу болуп эсептелет да бул жердечи. Ошо болушу мүмкүн да? Ордонун жардамына окшойт. Неге? Жарык кирип туруш үчүн эмес, а? Акустика десекчи болбойбу?
Көп экен ака, өзү акустика үчүн бир эки нерсе керек болот, көп болсо болот. Насирдин мырза, кандай чечимге келдиңиздер? Ордодан жардам сурап келебиз чын жүрөктөн. Стамбулда сиз да жүргөнсүз, Ооба, көзүңүз чалбаган белем муну? Көргөн, бирок көңүл бурган эмес экен бул. Не болушу мүмкүн бул? Ушул адашпасам бул Лалели жаддеси деп коет, ошонун жанындагы бир мечит, ошонун дубалына окшоп атат, бирокчу. Бирок кызыгып көргөн эмес экен ушул нерсе. Эмне үчүн мынтип жылчык жагып туруп, анын үстүн мынтип жаап койгон? Ордо, урматтуу Ордо, чын жүрөктөн жардам бериңиздер, кетти. Ордо, жардамды токтотобуз. Насирдин мырза, туура мечит болгондо үстүндө ай болуш керек. Жарык бериш үчүн деген сөз айтылды. Алда туура, бирок эмне үчүн анда жарык? Эмне үчүн? Ким жооп берет? Ордодон да бир канча пикирлер чыкты. Айла жок, кайрадан эле тобокел кылганга мажбур болуп турам. Бул балким ошол куштар ал жерди булгап коет да, чатырлардычы мындай. Ошону булгабаш үчүн аларды үркүтүү максатында болушу мүмкүн. Ушул. Үркүтүү максатында? Ооба. Түшүнүктүү. Ордодон жардам айтылды. Эми мен туура жоопту айтайын. Бул, урматтуу билермандар, мончолордун тамбашысындагы жылчыкчалар. Мончого жарык түшүрүү максатында орнотулган, урматтуу билермандар. Бул мончолордо Түркиядагы илгерки султандардын стилдемери келаткан мончолор бар. Азыр биз эмне дейбиз? Түрк мончолор деп коебуз го кээ бир жерлерде. Мына коюп үстүнөн анан чоңкусунан жарык түштүрөт. Азыркы күндө мончолордо дагы бар. Түркияда бул жарыктар атайын мончолор үчүн түшүрүлгөн жылчыкчалар экен, жарык түштүрөт экен. Жарык түшкөнүн туура эле таптыңыз. Бирок эмне функция аткарат экендигиңиз таппай калдыңыздар да, Насирдин мырза. Аябай өкүнүп турам менчи. 5-1, урматтуу билермандар, 5-1. Мен Насирдин мырза билсе керек дедим эле, балким. Кайсы район дедиңиз, Насирдин мырза? Фатих. Стамбулдун Фатих району. Демек, бул султандардан бери келе айткан бир ошол убакта мончолордун бир стили. Оюнду улантабыз, 7-чи раунд. 7-чи раунд. Авал 5-1. 5 боюнча калып калабы? Сакташ керек. 5ти сактап калыш керек, Насирдин мырза. Нуриза Каратаева, Кадамжай районунан сиздерге каршы суроо берет. Биздин маскабыбыздын башчысы имам Абу Ханифа тууралуу дейт. Хижра жыл санагынын 80-чи жылында, милади жыл санагы боюнча 690 жылы Иракта Куфа шаарында төрөлгөнүн билебиз. Бар жайындабы? Жо, баягы туулган жылы. Туулган жылы 699. Хижри 80-чи. Толук аты жөнү Нуман бин Сабит бин Зута бин Мах. Биз Абу Ханифачы имам азам деп айтабыз. Имам азам бул улуу имам дегенди билдирет. Ал эми Абу Ханифа, Ханифанын атасы дегенди билдирет. Бирок Абу Ханифанын Ханифаттуу кызы да, уулу да болгон эмес. Билесиздер. Минтип аталып калган эки себеби бар. Биринчи себеби ал динге өтө бекем болгондугунан дешет. Анткени Ханиф сөзү ислам динine өтө бекем байланган, билгендерин аман кылган деген маани келет. Экинчи себеби анын өзүнүн ишмердүүлүгүнө байланыштуу. Ишмердүүлүгү деген ал илим поз, аалым адам болгондо. Урматтуу билермандар. Экинчи себебин таап бериңиздер. Эмне үчүн аны Абу Ханифа деп коюшту? Кетти минута.
сыя калем алып жүрөт деген жол менен келген да. Эгерде адашылган башка вариант болбосо, ушул нерсе ооба сыя жана калем алып жүргөнүн ушул экинчи себеп деп хадис жазган илимпозда. То есть хадис жазган хадисчи. Ооба хадис ошо сыя жазган. Ооба. Ошодон мисалы менин кызым аты да Ханифа да. Ошондо эме деген да, бул Ханифа деген мааниси бул чынчыл болгон имам азам. Ошого Ханифа чынчылдыктын атасы дейт. Бирок эгер бул жоопту бере турган болсок, исмердүүлүк деген ошо перо деген вариант мага мындай жакыныраак болуп атат да. Хорошо, дагы кимде башка исмердүүлүк менен байланыштуу башка эмне болушу мүмкүн башка? Дагы кимде вариант бар? Насирдин мырза. Урматтуу алып баруучу, негизи Абу Ханифа болуп туруп, мен өзүм жооп беришим керек эле, бирок Бейшен мырзанын версиясы көбүрөөк чагып атат. Абу команда. Сен азырынча Абу командасың. Насирдин. Азыр анда Бейшен жооп берет экен. Бейшен. Урматтуу алып баруучу, Абу Ханифанын имам азам Абу Ханифанын билебиз, бул хадис топтомун жазган. Адашпасак, бул хадис топтомун жазганда, мисалы, кайсыл жерде кайсыл хадис менен беттешемин деп шашып калбайын деген максатта бир дайыма жанында сыя жана калем алып жүргөн элет. Ошол себептен сыя калем дагы ошол алардын да мааниси Ханиф деген сөзгө алып барат деп Абу Ханиф деген ылакапты алган деп айтылат. Жооп туура. Ар дайым жанында сыя жүргөндөн аны ошондой анткени Ханифтин экинчи да варианты бул ошол сыя дегендей маанини билдирет. Абал дагы деле коптуу. 8-чи раунд. 8-чи раунд. Бешен ал эгерде ишенимдүү болгондо башынан токтотсо да болмок. Бирок менимче команда чочулады. Насирдин туурабы? Чолпонай Төлөбаева Кадамжайдан сизге каршы суроо берет. Сиздер урматтуу билермандар, улуттук кийим көрүп турасыздар. Кыз келиндер кийип жүргөн. Мунун бүгүнкү ар кандай фасону чыгып кетти. Бул жөн жеринен ушундай тигилиште эмес дейт телекөрүүчү. Жанузак мырза, жөн жеринен эмес мындай тигилиши дейт. Айрым уламыштарга караганда көйнөктүн ылдый жагынын катмар болуп тигилип кете бериши кандайдыр бир маселеге байланыштуу болгон дейт. Эмнени түшүндүрөт бул катмарлар? Урматтуу баруучу, мен мында жооп даяр. Жооп бериңиздер. Насирдин Ахунов жооп берет. Мен билген, мен окуган маалыматка караганда бул бир үй бүлөдө мисалы болушу мүмкүн да 2, 3, балким 4 кызы барларчы. Мына катмар дегенде маселе бар. Балким мисалы Айгерим менен Бегимай эжесиңди болсо, мисалы Бегимай кичинекей болсо, албетте бою дагы бир аз кыска болот. Ошо кимиси кие турган болсо, мисалы кыскараагыга мындай катмардан алып коерет да, эгер узунураак бирөө кие турган болсо дагы кошуп коерет. Ошондой уникалдуу формасы болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Айгерим өзүнөн сурайынчы, Айгерим айтып калдыңыз. Айгерим кандай вариант бар? Вариант жокпу? Бегимай сиздечи? Андан кийин эме жоопту өзү берип эле койду, бирок бул көйнөк мына күндө кие турган көйнөк эмес да. Бул ошо сиз баш жагын бир аз көрсөтпөй атасыз сүрөттүн. Насирдин мырза туура эле жооп берди. Анан бул эме күндө кие турган күндөлүк көйнөк эмес да. Эркайым, сиз кийесизби негизи ушундай көйнөк? Буйруса кийем агай. Жок, мен мындай негизи да, шөкөлөсү жок деле дейм да. Ооба, биз ошо улуттук майрамдарга карата иш-чара болуп калганда кийгенбиз ушундай. Анан ошол узун болуп калганда биз дагы алдынан алып коет болчук да. Анан кайра улап койсо ал билинбей калат да, мындай алып кайра улаганычы. Түшүнүктүү. Туура жоопту айтайын. Бул ошол үйдөгү кыздардын, Насирдин мырза мындай эгер Айгерим чоң болсо кошуп коет, Бегиме кичинекей болгондо кайра алып коет деп. Демек бул жерде жаш курагы назарга тутулуп атат. Жаш курагы ким улуу болсо ал узунураак кийет, ким кичинерээк болсо ал алып коет. Мындайча айтканда жаш курагына карап туруп катмарларын улап кете берген. Чоң кичинесине карап. Негизинен жооп туура.
Oyun улантылат жана команда өз несине дагы бир упайды кошуп атат. Азырынча эсеп 3-5. 4-чү тур 9-чу раундга старт беребиз. 9-чу раунд. Беш деген көрсөткүчтү фундамент катары көрүш керек команда. Жылбай турган, кыймылдабай турган. Уатам. Блиц раундда бул эрежеде эсимден чыгып атат. Баягы негизи үнөмдөлгөн минута что где когда алса болот эле. Бизде кандай бул? Болот. Кет экөө бар, Үнөмдөгөн минуттан алсаңыздар болот. Шамшиева Нуриза, Кара Суу району. Урматтуу билермандар, сиздерге бир картинаны көрсөтөйүн. Дагестандык сүрөтчү тартканда, эми сиздерге суроо. Бул картинага кандай мүнөздөмө берсек болот? Жооп даяр, урматтуу алып баруучу. Ким жооп берет? Жанузак. Жанузак. Урматтуу алып баруучу, бул адашпасам ошол эми так билбейм, бирок кавказдыктар, адашпасам чечен же грузин ошол кавказдыктардын немеси болсо керек. Согуш учурунда ошол аял киши чыгып, жолугун чечип, согуш токтоткон учуру. Бардыгы мындай бетин буруп, карабай эме кылып атат да. Согуш токтоткон максатында кыскасы. Жылаңбаш аялды карабайбыз деп. Эсебинде. Жооп туура. Кийинки суроого өтөбүз. Экинчи суроо. Мадина Нурмамбетова Үскөл облусунан сиздерге суроо берет. Кытайлыктар бул эки адамдын ортосундагы мамилени идеалдуу мамиле деп эсептешет. Кимдир бирөө эки адам, кимдир эки адамдын. Кызыгы, алар бири-бирин түшүнүп, өз ойлорун билдирбей эле кызматташып кете алат. Бири-бирине түшүнбөшү мүмкүн. Өз ойлорун билдирбеши да мүмкүн, бирок кызматташып кете алат. Идеалдуу мамиле түзүлөт булардын ортосунда. Урматтуу билермандар, кытайлыктар кимдердин мамилеси тууралуу сөз кылып жатат. 20 секунда кетти. Эне бала эмеспи? Дудук эмеспи? Эне бала эмеспи? Кызматташып кетет. Эне бала Не дегенде кол менен бири-бирин жол берип, аварийка жагып, бул идеал болот. Убакыт бүттү, 20 секунда. Урматтуу алып баруучу, акыркы минутабызды алабыз анда. Жооп бербейсиңерби? Минута бул. Минутаны алабыз, урматтуу алып баруучу. Минута кетти анда. Вариант бар мен оюмча. Так, мен жана мен ички өзүм эмеспи. Эне бала, мен өзүм. Бири-бирин түшүнөт да, бала сүйлөт, бири-бирин түшүнөт. Көз карашы менен бири-бирин түшүнөт. Бирге жашаган. Анау көрүнүп кетишти. Бала ыйлады же демек. Бири-бирин ой айтпаса дагы аял кызматташып кете алыңчы. Аял менен экөөнүн арасында кызматташууда эмне болсо, кызматташууда болсо баягыны акысын берет, мындай багат, мындай тойдурат. Экөөдөн бири-бирин ишин билет экен да, значит. Так, экинчиси кайсы вариант болду? Мен жана өзүм болду. Мен жана өзүм. Ал эки адам эмес, мен өзүм кеңешесине көрүнүшү. Эки шешимге туура келип калатпайбы? Кайсы бирин тандайсың? Жок болсо мындай бөлөк варианттар карап, бир жагы менин тартып, бир жагы жүрөгүм көрүш ушундай. Мээ менен жүрөк мээби? Кем, ал деле өзүм менен эки адам да эки адам эме эмеспи, балким адам эмеспи? докторлор эмеспи? Доктор эмес. Мисалы, хирург менен ошонун жарына эки адам кызматташат деп атат. Кызматташуу деген мындай иш адам кызматташат дегенде Араланган адамдар иштен эки адам жолдо барып идеалдуу мамиле. шофер менен жолду өтпөйт же. Баа эме окшойт, эне бала окшойт. Эне балага токтоз дедиңиз. Эне балага токтоз дедиңиз. Ого экен. Мен вариантым ошо. Урматтуу алып баруучу Баймат Калмаматов жооп берет. Баймат Калмаматов. Урматтуу баруучу эне бала. Балалуу эне да. Бул 20 секундада деле бар болчу бул вариант. Жооп туура. Бекер эле үнөмдү жок кылып алдыңар азырчы. Бекер жок кылдыңар. Бул 20 секунданын ичинде жанузактан чыккан болчу. Эне жана бала идеалдуу мамиле. Андан башка эч ким идеалдуу мамиле кыла албайт, бири-бирин түшүнүп. Үчүнчү акыркы суроо. Жахангир Кайнаровдун суроосун берем. Кайрадан эле Криштиану Роналдуга келебиз.
Ураттуу билермандар, 2011-жылдан баштап Криштиану өзүнүн кийип жүргөн футболкасындагы К деген инициалды алып таштаган. К деген инициалды алып таштаган. К Роналдо болчу да мурда. Кийин аны алып салды. Эмне себептен? Назарио кетти го футболдон, ошондон кийин алып салган. Бразилия Зубастик бар, ошо кеткенден кийин. Ал 9 профессионал эмесин түгөткөн. Ооба. Мурда 17-номерде К Рональдо деп. Ооба. Көргөм деп калайм. К Рональдо. Хорошо, дагы. Дагычы. Факт точно. Жок, ошо. 2011 кеткен болушун. 76-жыл болсо 35-те. Насирдин мырза. Насирдин Ахунов. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбуз боюнча бул бразилиялык Рональдо бар. Өзү Рональдо деген бул Рональдо Назарио болуш керек. Зубасик деп коет лакап аты. Орсок дейш. Ошол кеткенден кийин мурда бул К Рональдону коюп жүргөн себеби бул экөө адашып кетпеш үчүн Криштиану Роналдо деп кошпогон. Өзү негизи экөө тең аты болот бул Рональдонун. Ошол берки бразилиялык футболчу феномен Рональдо кеткенден кийин профессионал футболдон бул алып койгон болушу мүмкүн. Жооп туура. Блиц раунд команда Блиц раундду ийгиликтүү жеңип чыкты. 4-5 oyun улантылат. 10-раунд. Александр Герасименко, Россия, Новочебоксарск сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, экранга көңүл бурабыз. Суроону окуйм. Сиздердин назарыңыздарга байыркы Кытайдагы колдонулган бир буюмдун аналогу турат. Урматтуу билермандар, байыркы Кытайда колдонулган бир буюмдун аналогу турат. Бул предмет байыркы Кытайда үйлөрдө турган. Эми сиздерге суроо. Бул кандай предмет? Кет минутта. Жертиреген билет тринг. Жегер котуп тиресе мындай турат го. Ошого тарап билет түшпөйт. Будильник деле болушу. Будильник кандай? Мисалы күйүп барса, мисалы убакыт дегенде бүйөттөн түшпөйт бизге. Кайсы күйөт? Мына бересе бекер Жок, ортодон мына күйүп келгенде өзүнө жеге түшөт. Тарак кеткенде уже будильник болот. Кайсы мына экөө келеби? Мына экөө жере үзүлөт, нерден үзүлүп кеткенде түшүшүңүз көрмөйт. Жок, муну үзүш үчүн бирдеке болуш керек. Күндө үзүлө бербейт деп. Жок, муну үзүш үчүн бир фактор болуш керек. Бирдеке керек. Түндө суу жеп не турат? Ал жерде май болсо, Ошол окшойт го идиш. Просто звук чыгат экен. Май кел, күйүп эмне үчүн мына түгүндөгү эме темирди койгон? Мекер койгон эмес да муну. Будильник эмес го, балдар бул. 15 номун буттарды атай ошо беке оңуш жертирүүнү мындай эмес. Но эмнеге түгүндө эмнеге койгон мына чарага окшош эме? Ошо эгер катуу титресе ошонун үстүнө түшөт. Муну эмне койгон анда муну норет муну. Ну катар муну эмне койгон? Насирдин мырза убакыт аяктады. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, эмне кылсак экен? Жетип турам. Мына сүрөттөргө байланыштуу эмес. Насирдин Ахунов. Урматтуу алып баруучу, жоопкерчилик өзүндө командадан кечирим сурайм. Бул тобокел. Бизде эки вариант болуп атат. Дагы эле ошол Тынчтык Кубатбековдун версия мындай стили болуп атат бул жагы. Будильник менен баягы сейсмограф мындай айтканда азыркы. Бул баягы будильник болуш үчүн кандайдыр бир предметтин барып ошонун бүткөн жеринде баягы жип үзүлүп түшүп, баягы мына тарелка сымал темир идишке түшүп, үн чыгарыш керек. Бул жерде менин оюм боюнча бул ошол жоопко токтолом. Бул жер титирөөнүн алдын алуу. Мисалы, секин кыймылдай баштаганда бул эки тегерек шарикче жипке байланганда бири-бирине тийип ушул белги берген. Тырк. Анан кийин эгер өтө эле баягы магнитудасы жогору болсо, жанагы идишке түшүп калган. Демек, сиздин жооңуз? Жер титирөөнүн мындай алдын алуучу бир предмет.
жет тирөөнүн алдын жет тирөөнүн Жок, белги берген, то есть эми эч нерсе жет тирөөгө белги берген предмет. Алдын ала албайбыз го биз, бул табигый кырсык болот. Анда азыр Турцияда 1 миллиард долларга сатып берсеңиз болот муну. Алдын ала турган болсо. Жет тирөөнүн кабарын берүүчү предмет тагыра. Жооп кабыл алынат. Будильникте кимден чыкты бул версия? Байматтан чыкты. Баймат. Арзынбек. Арзынбек. Эмне үчүн будильникте ойлодуңуздар сиздер? Кайсы жерине карап? Арзынбек. Мен мисалы бул жерде бир нерсе күйсө, убакыты келип бул күйөт сымыч, жип. Анан бул чарага түшүп, белги бериши мүмкүн. Убакыт келди деген сыяктуу. Трың дегенде, э? Сиз телефон менен ойгоносузбу бүгүнкү күндө? Же кадимки саат иштетесизби, Арзынбек? Телефондон будильник. Телефондон, түшүнүктүү. Мен туура жоопту айтам. Будильникпи же жет тирөөнүн кабарын берүүчү предметпи? Туура жооп. Бул предмет байыркы Кытайда будильник катары кызмат кылган, урматтуу билермандар, ойготкуч катары кызмат кылган. Арзынбектин версиясы туп-туура Баймат экөөнүкү. Күйүп барып туруп жипти үзөт. Насирдин мырза жана ал чылапчынга, чарага түшөт. Жана үй ээлери ойгонушкан. Ай деген сөздү айтканга мажбурмун. Менче талашып алып коюш керек болчу. Арзынбек Баймат капитандан бизге бер жоопкерчиликти деп. Бирок Насирдин тобокелчиликке барды. Тобокелчиликке барганы бирок жооп туура эмес болуп калды Насирдин мырза. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 4-тур ушуну менен жыйынтыкталды. Оюнга бир анализ жүргүзүп көрөлү. Анда кыскача пикирлерди айтабыз жана Семете мырза. Бүгүн оюн жакшы деңгээлде болду. Бизге суроолор жакты. Суроолор аябай күчтүү келди. Суроолордун деңгээли өсүптүр деп айта алам мен өзүм жеке пикирим. Анан команданын жеңилишин сыпаттай турган болсок, ушул бир себеби суроолордун татаалдыгы же күчтүүлүгү, логикасы абдан мындай логикасы бар суроолор экен да, сиз айткандай. Анан экинчи дагы бир себеби команданын айрым мүчөлөрүнөн туура жооптор чыгып атты, бирок ага токтобой калышты. Ушул дагы бир жеңилүүгө алып келди да. Анткени биз мына көп болдук, баары эле 2 жооп алынып кетти да. 2 жоопту алса болмок команда. Ошондо мына 6 бул жакка болуп калабы эле, билбейм. Кийинки оюндарына ийгилик каалайбыз. Анан мен дагы бир нерсени айтып коеюн. Мыкты билерманды өзү тандайт капитан, бирок ошол эле учурда капитан өзүн дагы тандаса болот. Ушуну эскертип коюш керек. Менмин деппи? Жок. Команда мүчөлөрү капитаныбыз ойноду деп добуш беришсе, анда капитанды деле алганга болот да. Анан бүгүнкү оюнда мага Жанузак Садыр уулунун ойногон жакты. Рахмат. Ал эми суроолордун арасынан болсо, Титаник жөнүндөгү суроону мага жакты. Титаник жана Лузитания кемеси жөнүндөгү. Ошол жөнүндө. Чөккөн убактылары жөнүндө суроо. Рахмат. Урматтуу алып баруучу, тилекке каршы чындыгында команда жеңилди. Кийинки оюнда ийгилик каалайбыз. Мен жеке активдүү катышты деп 5 финалды инибизди айтсак болот. 1-2 жакшы варианттар чыкты, командага упай алып келди. Албетте команда капитаны дагы болушунча аракет кылды. Бирок катышы боюнча эске алсак, мына Жанузак иним команда үчүн күйүп дайым келип атат. Бул жакта эске алышыбыз керек, себеби командага кичине болсо дагы жакшы пайда алып келип атат. Рахмат. Демек, капитанга сөз берели, Насирдин мырза. Бул оюнда кимдир бирөөнү күнөөлөш керек болсо, ал адам өзү менмин. Столдо мындай жакшы варианттар, туура варианттар болду, бирок мен тандаганга мындай чабалдык кылып калдым. Муну мен моюнга алам, командадан кечирим сурайм. Анан дагы бир өзүмдөн башка күнөөлөй турган адамды биле турган болсом, эч кимди эле күнөөлөбөйм. Себеби дегенде буга чейин оюнубуз жакшы купулма толуп келди, бүгүнкүсүнөн башкасы, буга чейинкилер. Себеби ал күндөрдө биз мындай чогулуп, бири-бирибизди көрүп, бири-бирибизди түшүнүп, баягы Баймат Колмат жооп бергенде эне баладай эле түшүнүп калган элек да. Андан кийин мунусунда баягы кыш болду, бирибиз ошто, бирибиз жалоотто, бирибиз нокен деп. Акысы да ушундай болуп отуруп, мындай чогулуу бир топ көйгөйлөр жаратты, сууктуу мындай аба ырайы шартына байланыштуу ушундай болду окшойт деп ойлойм. Бирок мындан аркы оюндарга сөзсүз аракет кылып,
дагы да изденебиз буюрса. Эми мыкты суроолорго келе турган болсок, командабыздын баарына бирдей жаккан бул жанагы Нуриза Шамшиева болуш керек, баягы жолук жөнүндөгү суроо. Чындыгында ал убакта ушундай Дагестандык сүрөтчүнүн картинасы согушту токтотуу үчүн мажбур түрдө ушул башында жолугун чечкен да. Суроонун эси. Демек, команданын оюнчу ушул суроо мыкты суроо. Бул телекөрүүчүгө кол чаап коелу. Мына ушул Шамшиева Нуриза Кара Суу районунун тургуну. Кимди баалайсыз, Насирдин мырза? Команданын ичинен. Мен деп. Боло берет экен, өзүңүз айтсаңыз элечи. Жок, албетте мен эң күнөөкөр мен болуп атпайм. Мен оюнчу урматтуу алып баруучу, калыс пикирим Арген Шерматов болду. Себеби дегенде даяр версия болду, мен аны ошол убакта алдырып бергем. Өзүм күнөөкөр сезгендем. Кайсы будильник боюнчабы? Жок, будильник боюнча эле, жанагы Титаник кемесинин чөгүшүнүн убактысы боюнча. Бул муну табыш чынында мындай өтө мындай. Арген мырза ушул вариант бар беле? Ооба, бар эле ооба. Түшүнүктүү. Анда Арген мырзага жөндөө эле экен анда. Эң логикалык күчтүү суроо болчу чындыгында ушул суроо. Эң мындай чечкиндүү мындай адилеттүү болот деп ойлойм да, ушул Аргенге берсек. Семетей Амиралиевдин атасы Манас Амиралиевдин сыйлыгын анда капитан чечими боюнча Арген Шерматовго ыйгарып коюңуз, Семетей мырза. Ал эми актив дизайндын акчалык сыйлыгын анда кимге берсе экен? Алып баруучу катары мен Бешинал Иманалиевди баалайм. Жакшы сунуштарды айтты, 2-3 жолу. Анын бирөөсү туура, экөөсү туура болсо дагы жоопто башка жооптор айтылып калды. Бешинал Иманалиевге мен актив дизайн акчалык сыйлыгын ыйгарайм. Оюндун соңун сөзсүз биз шириндик менен жыйынтыктайбыз. Бар бол, адал таттуу дайыма жаңы гана сиздерге өзүнүн продюсердин белек каттары берет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз оюнду жыйынтыктадык. Суроо жөнөтүңүздөр. YouTube'да биздин оюндарыбызды көрүп катталыңыздар, комментарий, лайк дегендей. Ассаламу алейкум, көрүшкөнчө аман болуңуздар.